Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu, урматтуу достор. Бүгүн Аллахтын жардамы менен сабактарыбызды улантабыз. Жин жана шайтандар дүнүйөсү тууралуу. Өтүп аткан темабыз шайтандардын жана жиндердин Аллах тарабынан берилген мүмкүнчүлүктөр тууралуу уланууда. Бүгүнкү мүмкүнчүлүгү шайтан жана жиндердин бул шайтандардын жана жиндердин устачылыгы жана кол өнөрчүлүгү тууралуу. Шайтан жана жиндер өтө бир устачылыкка жана кол өнөрчүлүккө чебер болушат. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'анда кабар берет. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Вали Сулеймана риха гудуха шахр ва равахуха шахр ва асална лаху айна ал-қитр ва мин ал-джинни ман я'малу байна ядайхи би'изни раббих ва ман язиг минхум ан амрина нудиқху мин азаби ас-сa'ир يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفاف كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور". Аллах Таала Кур'анда кабар берет: "Биз Сулейманга шамалды моюн сундуруп бердик. Ал шамал эртең менен bir айлык жолду басып өтчү эле, түштөн кийин дагы bir айлык жолду басчу эле дейт. Биз ага коло булагын агызып бердик. Жана жиндердин арасында ушундайлар бар эле дейт. Ага Аллахтын өкүмү менен моюн сунуп берчү эле. Ал эми кимде ким Аллахтын өкүмүнө моюн сунбаган болсо жин шайтандардан, биз аны тозоктун оту менен жазаладык дейт. Азаптадык дейт. Алар жин шайтандар дейт, ажайып келген курулуштарды курчу эле, ар кандай ойма чиймелерди, идиштерди, көлдөй болгон идиштерди жана ордунан жылбаган казан аяктарды дейт. Давудтун үй бүлөсү Аллахка шүгүр келтиргиле жана амал кылгыла. Бирок менин пенделеримен шүгүр келтиргендер өтө аз дейт. Аллах Таала кабар берди жиндер тууралуу. Айтып атат Аллах Таала: "Жиндердин ушундайлары бар эле" дейт. Аллахтын өкүмү менен Сулейманга моюн сунушчу эле дейт. Кол астында иштешчү эле дейт. Моюн Аллах Таала жин менен шайтандарды биз билебиз Сулейманга моюн сундуруп берген. Ал эми кимде ким ошол моюн сунуудан баш тарта турган болсо, Аллах Таала аны тозоктун оту менен жазалачу эле дейт акыретте. Кээ бир алымдар айткан, имам Куртуби тафсиринде кабар берет, бул дүнүйөдө дагы жазалачу дейт. Кантип? Бул жин шайтандардын үстүнөн Аллах Таала бир периштени үстүн кылып коюп койгон дейт. Ал периштенин оттон жазалган камчысы бар эле дейт. Жана моюн сунбаган жин шайтанды ушундай чабуу менен чапканда күйүп кетчү эле дейт. Бул жин шайтандар өтө уста келген. Ушул устачылыктан бир чоң бир кабар келет. Имам Куртуби кабарап келет. Булар Сулейман алейхиссаламга Бейтул Мақдисти салып берүүсү. Бейтул Мақдисти өзү Сулейман алейхиссаламдын атасы Дауд алейхиссалам салып баштаган. Анан ал Дауд алейхиссалам кадыры жетишинче киши боюнун деңгээлинде салган экен. Андан кийин Аллах Таала Дауд алейхиссаламга вахий кылган. Мен айткан: "Мен бул үйдү сенин колуң менен бүткөн жокмун. Бирок сенден кийин сенин балаң болот, аты Сулейман болот. Мүлүктүн баары ошого өтөт. Жана ошонун колу менен мен бүтүрөм" деген.
Андан кейін Аллах Таала Дауд алейхисаламдын жанын алгандан кейін Сулейман алейхисаламга мүлк өтөт, падышалык өтөт. Анан ал Сулейман алейхисалам ошол атасынын баштаган ишин улантып Бейтул Мактистин куруусун баштайт. Ошондо Сулейман алейхисалам жин шайтандардын баарын чогултуп, баарын топ-топко бөлүп, бригадага бөлүп, аларга ар бирөөнүн өзгөчө ишин буйруп, анан ошол Бейтул Мактисти баштайт. Биринчи ошол Бейтул Мактисти курчап турган ошол шаарчаны баштайт. Ар кайсы жерден ар кандай материалдарды алып келишет, шайтан жиндер мраморду, таштарды, ар кандай ошол шаарды курууга керек болгон нерсенин баарын алып келишет. Анан кийин шаарды бүткөндөн кийин Сулейман алейхисалам мечитти салууга өтөт. Ошол мечитти салууга өзгөчө бир басым кылат. Ушундай бир жиндерди жумушка буйруйт. Ал жиндер каухар, бермет, алтын, күмүш, ушуларды кайсы жерде кени болсо, ошолордун баарын алып чыгышат. Жада калса, берметтерди деңиздин астынан көтөрүп чыгышат. Көтөрүп чыгып, баарын алып келгенде өзүнчө бөлөк жин шайтандарды алып келип туруп, алар болсо ошол алып келген ар кандай ошол таштарды колдонгонго жарактуу кылып аларды иштетип баштайт. Андан кийин бөлөк топ келип туруп, ошонун баардыгын ойма чиймелерди жасап, ошолордун баарын, мечиттин баарын коздоп башташат. Ошентип бул мечит өтө ажайып келген акыбалга келет. Ошол убакта бул имараттан коос имарат болгон эмес дейт. Жана бул имараттан нурданган имарат болгон эмес дейт. Жада калса бүткөндөн кийин бул Бейтул Мактис ушундай жаркырап турчу дейт түндө. Кандай ачык асманда ай жаркырагандай. Бул ажайып келген бирден бир ошол жин шайтандардын устачылыгы менен салынган бир имараттардан болгон бул дүнүйөдө. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабар берет. Абдуллах ибн Амр ал-Астан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, Сулейман алейхисалам Бейтул Мактисти бүткөндөн кийин Аллах Тааладан 3 нерсени сураган деген экен. Анан Аллах Таала экөөнү берген деген экен ага. Бирок мен үмүт этем, үчүнчүсүн дагы берген деп дейт пайгамбарыбыз. Биринчиси, Сулейман алейхисалам Аллах Тааладан Аллахтын өкүмүнө моюн сунган, өкүмүнө шайкеш келген өкүмдү сураган деген. Аллах Таала ал өкүмдү берген дейт ага. Андан соң Сулейман алейхисалам Аллах Тааладан ушундай мүлк сураган, андан кийин бөлөк бирөөнө дагы берилбей турган мүлктү сураган. Аллах Таала аны дагы берген дейт. Үчүнчүсү, Сулейман алейхисалам айткан экен, ким ушул мечитке келип 2 рекет окуса, күнөөсүз чыга турган акыбалда, ушундай акыбалда дейт, энеси төрөгөн күндө ошол күндөгүндөй акыбалда чыга турган ошол 2 рекет намаз окуусу менен ушул мечитте таза акыбалда чыгуусун сураган экен. Ошондо пайгамбарыбыз айткан экен, мен ушул нерсени дагы бергенине үмүт этем деген экен. Демек, бул мечиттин баарыбыз билебиз, мусулман үммөтү үчүн эң чоң мааниге ээ. Андан соң айтып атат, ар кандай ойма чиймелер да жасаган булар. Ушундай бир кол өнөрчүлүктөргө ээ болушкан. Жанакы таштарды чегип, ошолордон бир коос, бир нерселерди чыгарып, ошолорду үйлөргө жабыштырып, ар кандай бир кооз акыбалдарга алып келишкен. Андан кийин айтат, идиштерди дагы жасаган дейт. Ушундай идиштер дейт, тафсирде келет, чоңдугу көлмөлөргө окшош дейт да. Тафсирде келет, 1000 киши отуруп ошол идиштерден жей турган акыбалда дейт.
жана ушундай казандар дейт, ал казандарга шатылары менен чыга турган казандар дейт. Ушундай чоң акыбалда дейт, ордунан жылбайт жана шаты менен чыгышчы дейт. Жана шайтан жиндер Сулейман алейхиссаламга Йеменде көптөгөн ажайып келген курулуштарды, сепилдерди дагы салып берген. Кыскасы, Аллах Таала ушундай бир мүмкүнчүлүк берген, ошол тоодогу аскалардан таштарды чыгарып, сууруп, ошолорду кура турган бир акыбалга алып келип, ошолордон шаарларды, курулуштарды салышкан. Бул кандай деген мүмкүнчүлүк, ошол убактагы мүмкүнчүлүктөрдөн. Андан кийин Аллах Таала айтат: "Эй Дауттун үй бүлөсү, Аллахка шүгүр келтирип амал кылла" дейт. Мындайча айтканда, дагы деле болсо Аллах Таала өзүнүн жаңгыздыгын белгилеп кетип атат. Аллахтын берген жакшылыктарына, эй Дауттун үй бүлөсү, Аллахка моюн сунуу менен шүгүр келтиргиле дейт. Андан соң айтат: менин пенделеримен шүгүр келтиргендер аз дейт. Мындайча айтканда, менин жакшылыктарыма шүгүр келтирип, мага моюн сунгандар аз дейт. Демек, бунда чоң бир пайда бар. Бул акыркы ушул аяттын аягында бул Аллах Таала буну менен айткысы келет. Берген жакшылыктардын баардыгы Аллах Тааладан. Ошо Сулейман алейхиссаламга, Дауд алейхиссаламга кандай гана ушул акылга сыйбаган бир мүлктү берүүсү бул Аллах тарабынан деп атат. Жана демек, мындан кичинекей нерсе биринчи эшиктен Аллах Тааладан деген сөз. Ошол себептен эгерде кимге Аллах Таала бир жакшылыкты берген болсо, дүнүйөлүк же эң негизгиси акыреттик ыйманды, эң негизгиси ден соолукту жана болгон бир жакшылыктын баарын берген болсо, бул эң биринчи бир гана Аллахтан. Жана бир гана Аллахтан дагы суралат бул нерсе. Андан соң ушул нерсеге эми шүгүр келтириш керек. Аллах Таала ушуну талап кылып атат. Кантип шүгүр келтириш керек? Бир гана тил менен эмес, альхамдулиллах деген сөз менен гана эмес, амал кылгыла дейт. Ошол берген нерселерди Аллах Таала Аллахтын жолуна, Аллах жакшы көргөн жана ыраазы болгон нерселерге сарптагыла деген маани келип чыгат. Демек, бүгүнкү сабак шайтан жана жиндердин куруудагы, кол өнөрчүлүктөгү, устачылыктагы мүмкүнчүлүктөрү болду. Эмкиде улантабыз сабактарыбызды. Бүгүн адаттагындай бир дуаны үйрөнүп айтып кетебиз. Бул биз кечки дуаларга өткөнбүз. Аллахтын жардамы менен жазып алыңыздар. Бүгүнкү дуа Сахих Муслим китебинде риваят кылынат. Абу Хурайра радиаллаху анхудан келет экен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызга бир киши келет экен. Келип туруп айтат экен: "Эй Аллахтын элчиси, мен бир чаянга жолугуп, ал мени чагып алды" дейт кечинде. Ошондо пайгамбарыбыз айткан экен: "Эгерде сен кечкирерде мына бул дуаны айткан болсоң, аузу би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак, сага зыян бербейт болчу" деген. Мындайча айтканда, ушул дуа аузу би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак, Аллахтын кемелдүү аттары менен, ысым сыфаттары менен Аллах жараткан жамандыктардан коргонуу сурайм деген дуа. Бул улук дуа. Дагы деле болсо, эгер көңүл бурсак, Аллах Таала бул дуа менен, пайгамбарыбыз ушул дуаны айтуу менен жүрөктү бир гана Аллахка байлап атат. Кандай гана жамандык болбосун, бир гана Аллах Тааланын ысымдары менен ушул жамандыктардан коргонуу суралат. Аллах Таала баарыбызды кандай жамандык болбосун, ошол жамандыктардан сактасын. Эң негизгиси, адамдар, жиндер жана адамдардын арасындагы шайтандардын зыянынан сактасын, сыйкырчылардын сыйкырынан, көрө албастардын көрө албастыгынан, көз арткандардын көзүнөн, суктардын суктугунан баарыбызды сактап, баарыбызды ыйманда бекемдеп, баарыбызды кыямат күнү бейиште баарыбызды бир кылсын. Субханaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.